Бүгүн Ош областык ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүндө коллегиялык жыйын болуп өттү. Бул отурумда 6 айдын жыйынтыгы жөнүндө сөз болду. Ош облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсү боюнча маселелер каралды. Жыйындын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Сооронбай Жээнбеков район жетекчилерине жергиликтүү салыктарды көтөрүүгө бардык аракеттер көрсөтүлсүн деп тапшырма берди. Жыйынга облустук жана райондук мекеме ишканаларынын жетекчилери жана район акимдери катышышты. Ош шаарынын мэриясынын 2013 жылдын 1-жарым жылдыгында Ош шаарынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгы жана 2-жарым жылдыкка милдеттер жөнүндөгү маселени күн тартибине койду. Вице-мэр Алимжан Байказаковдун айтымында 2013 жылдын 1-жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча өнөр жай ишканалар тарабынан 1 миллиард 271 миллион сомдук товардык продукция өндүрүлүп, өнөр жай продукциясынын физикалык көлөмүнүн индекси 105,5% аткарылды. Болгон иш-чаралар жүрүп жатат, өзүңүздөр көргөндөй. Экинчи маселеси ушул каражатка келип такалып атат. Биздин оюбуз боюнча, биздин программалар боюнча бүгүнкү күндө шаарды мындан да жакшы кылып, чоң жетишкендиктерге жетишибиз керек эле. Ушул каражаттын жетишпей калгандыгынан, ошол жерге келип такалып калгандыгынан көп мүчүлүштөр болуп атат. Бул каражатты көбөйтүш үчүн дагы ушул уюштуруу иштерибизди жүргүзө баштадык. Жыйындын жүрүшүндө эмгек рыногу жана эмгек акы, чекене товар жүгүртүү жана калкка кызмат көрсөтүү, тышкы сектор, инвестициялык саясат, жергиликтүү бюджеттин аткарылышы, социалдык сектор жана башка тармактагы 6 айдын жыйынтыгы жөнүндө айтылды. Соңунда 2013 жылдын 2-жарым жылдыгына коюлган милдеттер тууралуу сөз болду. Бүгүн Ош шаардык мэриясында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги билдирүү жасады. Анда Ош, Баткен, Жалал Абад шаарларына монополия агенттигинин бөлүмдөрү ачылгандыгы тууралуу билдиришти. 2012 жылы өкмөттүн токтому менен түштүк чергесине түштүк бөлүмү деген аталыш менен мурдагы агенттик жоюлуп, анын ордуна монополияны жөнгө салуу департаменти экономика министрлигинин карамагына берилип, өз алдынча департамент болуп иштей баштады. Түштүк чергесинде болгон 7 адам иштечи. Бүгүнкү күндө Ош областында 5 адам иштейт. Ош шаарында 3 адам иштейт, Жалал Абад областында 4 адам, Баткен областында 3 адам. Мурда караганда штаттар 2 эседен көп болду. Ар бир областтын өзүнүн тиешелүү түздөн-түз жооп бере турган бөлүмдөр ачылып атат. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин жарандарыбыз ушул Ош шаарынын жарандары түздөн-түз мынакей Жунусов Фазылбек деген жигитибиз отурат. Ош шаардык бөлүмдүн начальниги ушул киши конкурстан өтүп. Ош шаардык бөлүмүндөгү монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинде иштеген кызматкерлер атайын сынактан өтүшкөн. Алардын ичинен мыктылары иргелип, 3 кызматкер шаардык монополия боюнча кызматын июль айынан тартып иштей башташкан. Шаардык бөлүмү толук кандуу болуп, быйылкы жылдын ушу май айынан баштап иштеди. Бирок биздин өзүбүздүн иштегенибизден мына конкурстан өтүп, 18 июльдан баштап уже кирише баштадык. Биздин шаардык бөлүмдө бул 3 штаттык бөлүнгөн, 3 киши эмгектенебиз. Биздин бөлүм бул Ленин көчөсүнүн 318 имаратында жайгашкан. Кандай маселелер болсо, монополиялык түшүнбөстүктөр болсо, элдердин карылуулары болсо, бизге кайрылса, биз дайым жардам бере алабыз. Өзүбүздүн кеңешибизди беребиз. Бул бүгүнкү гана, андан мындан кийин дагы силердин ушу теле берүү аркылуу дагы элдерге толук маалымат беребиз. Монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги Конституцияда каралган. Ал укук бузгандарга административдик жаза берип, айыппул салганга укуктуу. Уулкан Зундук кызы, Надыр Боронбаев, ынтымак. Антимонополия билбейт экенмин. Антимонополия деген базардын түшүп кетиши, ылдый болуп кетиши, ол бизден зависит этпейт да, туурабы? Биз каяктан алып келе турган болсок, ошол жактан зависит эткен да. Бүт ушул коррупцияга карата ушул экономика жагын көзөмөлдөйт. Антимонополия дегени балдарым, бу манабу продукталар, нарсалар,
hamma narsani arzoni, qimmati bo'ladi. Pensionerlarga sal yengillik qiladigan bo'lish kerak. Bu baholar har xil bo'lyapti-da. Bir tushyapti, bir ko'tarilyapti, bir xilda bo'lmayapti. Shunda biz antimonopoliya deb aytamiz. Har xil bo'lyapti narx-navolar. Bozorda ham bir unday bo'lyapti, bir bunday. Bir xilda ketmayapti-da. Antimonopoliya xizmati shu baholardan tushibga o'sib ketishini ko'zimildaydi. Baholarda bir stabilləşdirib turuş kerak. Eğerde misal möməcəmiş ko'p bo'lsa, baho tushib ketadi. Az bo'lib ketsa, o'sib ketadi. Shuni ko'zimildab turish kerak. Tushib cho'qmaydi. Ош шаардык паспорт жана виза бөлүмү шаардык мэриясынын эски имаратына көчүрүлдү. Анткени бул имарат шаардын бардык аймактарынын жашоочуларынын маршруттук каттамдары келет. Калкты тейлөө кызматкерлеринин айтымында имарат гана өзгөргөн болсо документтерди тапшыруу процесстеринде өзгөчөлүктөр жок. Мындан сырткары ыкчам паспорт алуу жана чек жерге чыгуу үчүн алчу документтердин баары өз нугунда иштөөдө. Мурдагы эле тартипте эле, мурдагы эле графикте иштеп алып барып атабыз. Жарандарында бир эсне салып кетчү бир эмебиз жарыябыз. Бул паспортты оңой алмаштырып алуу өкмөтүбүздүн 332 токтомуна байланыштуу жараша сүрөтү ОМС паспорт болсо бияктан Бакай банк кассабыз өзүбүздүн ичибизде ушул жерден келип төлөп паспорттарын алмаштырып жаңылатып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлдү жакшы. Эскерте кетсек, буга чейин шаардыктар паспорт алуу үчүн Ош шаарынын Черемушка кичи районуна барышат эле. Эми болсо паспорт жана виза бөлүмү ыңгайлуу жерде. Шаардын борборунда жайланышып, шаардыктардын келип кетүүсүнө кыйынчылыктар жаратпайт. Токтогул Сатылганов атындагы облустук китепканада бүгүнкү күндө бир кылым мунун жарык көргөн китептер сакталууда. Ал китептер аталган мекеме жамааты тарабынан Атайын алтын фонд деп уюштурулган текчеде сакталып турат. Китептер таза жана өз сапатын жоготпоо үчүн адистер атайын кам көрүп турушат. Анткени китептерге өз убагында көз салынбаса, кагаздар кургап, майдаланып кетүүсү мүмкүн дешет. Кылымдап жашаган китептерибиз бар. Ал китептер үчүн биздин окурмандар аябай жакшы пайдаланышат. Китептерди сакталуу жолдору дагы бар. Таза сактап, температура менен сактайбыз. Өздөрүнө керектүү болгон дары-дармектерди колдонобуз. Биз ал китептерди окурмандар келгенде обзор беребиз, окурмандарга жайылтабыз. Ошол себептен ал кызыгышып окурмандар карашып окушат. Ушунча кылымдан бери турган китептер сакталат экен китепканаларда деп. Бул китепканада жалпысынан 1 миллиондон ашын китептер сакталып келет. Алардын баарына китепкана жамааты жыл сайын жай мезгилинде кароодон өткөрүшөт. Анткени кээ бир окурмандар китептин баркына жетишпейт. Ар кимдин ар кандай пайдалангандыгынан улам китептер жылына бир жолу кароодон өтүү керек дешет. Жыл бою биздин китептер тегеренип, окурмандардын түрдүү категорияда окурмандардын колунда жүрөт да. Ошон үчүн ошол китептер, көп окулган китептер өзүнчө айрыла баштайт. Кээ бир китептердин штамптары кайрадан өчө баштайт. Биз ошол китептерге кичине ремонт жүргүзөбүз. Ошол китепти ремонттоо менен, анан ошол эле мезгилде жыл бою кайсы китеп көп окулду, ошонун анализин жасайбыз. Көп окула турган китептер ошол бөлүмдө сакталып калат. Анан азыраак пайдаланган китептерди ылдый жака подвалга түшүрөбүз. Өзүдө атайын хранение деп коет эмеспи? Китеп негизги фондду сактоо бөлүмү. Ал эми алтын фонддо сакталып турган бул китептерди көбүнчөсү илим изилдеп жаткан окурмандар алышат. Бирок китеп баалуу болгондуктан үйгө алып кетүүгө уруксат жок. Окууну каалаган окурман китепкана ичинде гана колдоно алат. Китепкана жамааты бул китептерди мындан арыда таза жана тыккан бойдон алтын фонддо сактап, муундан муунга калтырып келе бермекчи. Зина Турдубекова, Илхам Ибрагимов, Антамак. Спорт бул тынчтыктын элчиси, ден соолуктун булагы. Кара Суу шаарында Розия Хунажы деген аталыштагы спорт комплексинин спортчулары бир топ жылдан бери эл аралык мелдештери катышып, ийгиликтерди жаратып келет. Бул спорттук комплекске көбүнчөсү мектеп окуучулары келип машыгышат. Топтун спортчуларынын бири Фархот Ишибаев дайымкыдай ар күнү спорт залына келип машыгып турат. Орозо айы болсо да машыгуу ага тоскоолдук кылбайт. Спорт залыбыз 2006 жылы
ochilgan. Shu 2006-yildan beri shu 6 yil, 7 yil vaqt mobaynida minglagan yoshlar bu yerda o'qib, shug'ullanib, bitirib ketishganlar. Ularning ichidan sport ustaligiga nomzodlar, sport ustalari chiqdi va mana bu hozirgi vaqtda juda bir rivojlanib borayotgan sport turi bo'y bespravil sohasida ham 7-8 o'quvchimiz qatnashib, yaxshi yutuqlarga yetishdi. Топтун спортчуларынын бири Фархот Тошобаев дайымкыдай ар күнү спорт залына келип машыгып турат. Орозо айы болсо да машыгуу ага тоскоолдук кылбайт. Ал ушул спорттун артынан ушул жылы Казан шаарында болуп өткөн эл аралык универсиадага катышып, 2-орунга ээ болгон. 100 килода күрөштүм, вольный борьбада. 2-месте болдум. 3 схватка калдым. Россиялык Красноярский, Белово, Новосибирск ашлар менен күрөштүм. Кара Суу шаарындагы Ленин орто мектебинин 9-классынын окуучусу Фархот эркин күрөшкө болгон кызыгуусу анын окуусуна тоскоолдук кылбашын айтат. Ал келечекте көптөгөн сыйлыктын ээси болуу үчүн талыкпаган эмгек кылнаарын айтат. Чемпионат Азия, чемпионат мирларды ютуш, Кудай кааласа. Фархот менен дайыма бирге машыккан досу Махмуд дагы көптөгөн сыйлыктардын ээси. 2013-yil yoshlar o'rta Spartakiyaga bordik, Jallovod. Ashin 2-o'rin bo'ldi, endi o'sh nimasidan bordik. Borib, endi Xudo xolasa endi nasib bo'lsa yana yil yutamiz. Бул топтун жетекчиси жетишкен ийгиликтер үчүн Кара Суу шаарындагы спорт комитетине жана Ош шаардык мэриясына өз ыраазычылыгын билдирет. Ошону менен катар окуучулар эс алуусун бекер өткөрбөстөн спорт менен машыгуусун сунуштайт. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалыматы боюнча бүгүн Америка доллары 48 сом 94 тыйынды түздү. Евро 64 сом 78 тыйын. Россия рублі 1 сом 51 тыйын, Өзбек сумы 2 тыйын. Тажик самонесі 10 сом 28 тыйын. Кыргыз гидрометтин билдирүүсү боюнча 26 июлда Ысык көл облусунун айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абан температурасы Баткен областында түнкүсүн 14-19 градус, күндүз 31-36. Ош областында түнкүсүн 16-21, күндүз 33-38. Жалал Абад областында дагы түнкүсүн 16-21, күндүз 33-38 градуска чейин ысыйт. Нарын областында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градус. Талас областында түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36. Ысык көл областында түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус. Чүй областында түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37 градуска чейин ысыйт. Бишкекте 26 июлда жаан чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы 1,6 метр секундасына. Абан температурасы түнкүсүн 18-20 градус, күндүз 34-36 градуска чейин ысыйт. Ошто 26 июлда жаан чачын күтүлбөйт, абан температурасы түнкүсүн 18-20 градус, күндүз 35-37 градуска чейин ысыйт.